Assalomu alaykum og'a. Qandaysiz? Qaydamsiz? Tinchsizmi? Yaxshimi? Qanday gazlar keldi? Xush kelib qoldik sizning uyingizga. Dirasiz. Men endi muzika jashында qiziqib жүргөм өзүм. Анан ошо мезгилде 5-чи, 6-чы, 7-чи ошондо биздин мына жакын немеде Шурап деген шаар болгон да. Ошондо шаарда мандарин келчү эле. Москвадан келген мандариндер аябай. Ошо мандарин, балалайка дегендер инструменттер болгон да. Акарон деген жок, анда биз билбейбиз, комуздар жок, ошо Маткан району боюнча башка комуздар жок эсалган да. Анан ошо мандариндерин үйрөнүп окуп жүргөндө биринчи алгачкы ошо мандаринден үйрөнүп дегендей. Бул эми биз мурда Россиядан алдырып жүрөт да, орустар кылып. Нестур. Фальш болса дагы. Анан кызыгым артып, анан музыкага тапшырганмын да, музыка. Ошондо биринчи мен тапшырган жылы 65-жылы. Анан ошондо Ырысбай Абдыкадыров болду, телевизор менен жок да, радио бар эле, радиону катылы. Ырысбай Абдыкадыров деп ошондо Төгөйүм деген ырлары алгачкы чыккан экен. Ошондо өзү үстүнөн биринчи курсту бүткөн экен Ырысбай Абдыкадыров. Анан кийин биринчи курсту бүтүп, биздин экзаменге ошо мезгилде 65-жылы тапшырган мен курсташтарым немерге. Ошондо экзамендер болуп дайындап турдум. Мугалимдердин арасына ошо Ырысбай аканын дагы, Абдыкадыровду дагы член комиссия кылып коюптур, мындай комиссиянын мүчөсү кылып койгон экен. Ошондо мандаринди аябай ырдап, ойноп, берилген суроолоруна так жооп берип, угуу сезим текшерет экен. Мына память деп коет, эстеп калуу симбасын баарын ритминде баарын текшерип абдан ошондо эң жакшы баага тапшырганмын да. Ошондо мен 18 жашар болсом, Ырысбай ака ошондо 25-26 жашар куракта абдан, бизден 7-8 жаш улуу болгон да. Абай келишкен, ошондой сулуу, анан кабыл алып, ошондо эң жакшы баага тапшырганмын да. Эң жакшы баага. Ошону биринчи сындан өткөн экен мына кайсы ошо Ырысбай аканын. Велосипедем хоббидем. Биз азыр кирип кетаткан азыркы учурдагы ушул Жайнаков сиздин окуучуңуздун атында да, мисалы үчүн республика артисттерин. Бул имарат качан түшкөн деле десеңиз керек? Имарат как раз 1980-жылы курганында дом путара жок эле да илгери. Могу үстү жагында жаман эски кичине дом путара бар эле мындай. Это парк, анан чайкана бар эле мына ошол жерлерде. Анан бул 80-жылдан баштап курулган да. Мен 82-жылы директор болуп өттүм да бияка. Музыкалык мектептен 7-жылдан 82-жылга чейин музыкалык мектепте директор болгонмун да. Мунун биякта музыкант жок экен. Анан перевод боюнча эле, которма боюнча эле райондук манарды үйүнө директор болуп дайындарганмын да. Ошондо эми бул аябай курулуп,
Ошондо раматырык Ашимов Ашырбай Ашимов болгондо 80-жылдары Ашимов Ашырбай Ашимович жетекчилегенде ушу маданият бөлүмүнчү. Анан мурда Саматов Анаркул Саматович болгон немеде заведующий болуп келген. Мен бүтүп келген жылдарым анан кийин бүткөндөн кийин ошолордун арасынан 9-ду институтка каласыңар деп неме кылып калдым да. Институтка мугалим болуп каласыңар деп неме кылдым да. Анан кийин мен ошолордун арасынан мен калбайм деп туруп алдым да. Ошо Ботбаевадан ректор эжеке бар эле. Мына мугалимдер сага ишеним көрсөтүп жатса, эмне үчүн сен мына булар бүткөндөн кийин сендан башка жак окууга, мисалы консерваторияга немелерге ушинтип баягы окутам деп жатат. Мен шартым туура келбейт дедим эжекеден, ушундай шартыбыз начар деп. Анан мен гана отказ берип келе бергенмин да. Ошондо кандай саламатсыңарбы? Кандай экен? Нуржамал жакшыбы? Саламатсызбы? Жакшы. Несиңиз жакшыбы? Келип мансыз чоң да. Анан окуп жүргөндө дагы эми анда мына аккордеонго караганда мен фортепианога абдан немедим да. Аккордеондон да фортепиано жакшы көрүп жакшы. Сен фортепианода кыйналбайсың да мындай. Эми аккордеондо кичине мындай жүк болот дагы, анан неме болот. Фортепианода эми нотаны жакшы өзү сүрөсөң эле абдан жакшы да өзүнүн нөсү менен.
Ondan men уккан ырlarımda эле анан нотага чөп койчу, нотаны жакшы өздөштүргөнмүн да. Кайсы кимдин обону болсо да Атабаевдинби, башканынбы, ошо бир чыкканда сразу эле эки жугуп эле нотага түсүрүп кое берчүмүн да. Ошентип мындай магнитофон аталып кеткенмин да. Şöyle Satar Bulmursak, marhumda şahit Özbeyakan'ın şagird bulan özde oşun kolda okuyan, oşunun sözünü jaktırıp, yakır ispatiyonlarında kartolap bayıla. Жети жашында эми келди бүтүп келген жылым мына Самаркандык мектебине өзүм окуган мектепке
Muzikant bolup dayındalганмын. Болгон bir 4 ay iyul avgusttan başlansa немеге чейин декабрга чейин иштедим да. Декабрга чейин иштедим да. Ошо мезгилдерде мына суу салып турган мезгил экен, музыкагачы. Анан бияктан районодон, райком партиядан бир биздин тажеңелер болот. Кожа Акматова Сагын деген эжеген бар да, аябай тажеңе менен. Ошон бир той кылуучу барып калган да, бияктан райондон. Ошондон кийин мен Осман Кабылович директор бар эле. Анан музыка менен отурганбыз, ошондо мен ойногон музыкаларды бул баланы Уркали Сулайманов деген ошо жерде инструктор бар экен, немеден райондон. Бул баланы сөзсүз немеге алыш керек экен деп районго алабыз деп. Анан чакырып ой жайма койбой анан бияка чакырып. Кайсы жылдары ошо? 69-жылы декабрь айларында да. Анан пионерлер үйүнү директор пионерлер үйүнүн биринчи мен ачканмын, ачып район. Азыр эми эл чыгармачылык үй болуп калып да, ошо бара. Ошо биринчи приказды берип ошо анда 1-2 жыл иштеп, Дом пионерлер үйүнүн директору. Ошо мезгилден кийин ошондо Ленин мектепте музыкант чыкканга да музыкант болуп, 68-жылы музыкалдык мектеп ачылган экен. 69 мен ошону Чечен Анна деген директор бар эле. Анан ал мезгилде музыкалдык мектепке дагы аккордеон сабагы боюнча мугалим болуп, анан ошо боюнча азыр эми 50 жылдан ашык стаж болуп калды. Шүкүров Азизбек 2 класстын окуучусуң, балам. Үйгө берген тапшырмаларды аткардык, баарына. Айрыкча сен мынау кыргызчаларга да кызыгып жүрөсүң. Анан баягы өзүң бир чыгарманы деп көрчү. Баягы алардан аз нота дептерлер мында неме экен, кана кайсырыңды ойноп көрчү. Үйгө берген тапшырмалардан. Неме кайсыны билесиң? Oyna parça biraz da böyle çıkana. Söz mü? Oynaganda ritmini saktagın. Birincisi ritmi birde tez oynagın. Özünce jönüne özün nimesi bilesin, nimesi erejelerini biliyoruz da. Эми адам сапаттын эң негизгиси кичибейил болуш керек экен, жөнөкөй болуш керек экен да. Жөнөкөй болуш керек экен. Мына кээ бир кичине мындай ийгиликке жетип калса көрүп жүрөбүз го. Ийгиликчилик өзүнчө манчыркап, кичине баягы алеги мындай жаман уруп айткан көп кетет дегендей мындай ийгиликти көтөрө албай калат да, мындай кээ бир. Ошого канат кылып туруп канчалык улук болсоң кичик бол дегендей, ошо сапаттар жакшы экен да. Адамгерчилик сапат бийик болуш керек экен. Козубаев Мамажан, Дыйканов Карим, Еркова Наташаны мен окууга барганмын. Музыкалык учурга барганмын. Апарып ошо музыкалык учурга өткөрүп, бирөөнү фортепианого, бирөөнү үйлөнмө аспаптарга, Каримди ошого Карим азыр бүтүп келип, азыр эң бир көрүнүктүү Баткен областында ең бір қиын музыканттардың бірі болып қалды Карим. Шәкірттерден шулар бар, мына Зура Умарова дегендер, оларды маданият техникаларға неме қылғанбыз. Көптеген азыр есте өзі аз іштеп жатыр. Біздің мұғалімдер оқытқан оқушыларымыз мұғалім болып іштеп жатыр азырдан. Ана кейін кездері шәкірттерден өзімдің ұлым Шыңғызды оқыттым музыка бойынша.
Анан азыр консерваторияда окуп жатат. Тайлаков Дин Мухаммед деген окуучум бар, аябай жакшы азыр неме кылып. Адилет деген окуучум бар, Эмилбекулу Адилет азыр окуп жатат. Ниязалыда. Күреңкепте окуп жаткандар бар, окугандар азыркы мезгилде. Акжол деген окуучум бар, мына Жамантаева Алиянын баласы. Сізді көп жылдан бері танысам дағы, бүгін біліп отам, сіз шахмат ойынына қызығарыңыз да. Шындығында музыкадан сырт болғанда, емнемен алектенесіз? Музыкамен сымсы емек хоббим болып қалды, шахматты мен мындай айтып берейін. Жаш кезінде шахмат қылышын айтқанда ақылды өстірет тұрбайды, ақылды өстірет. Мына Ленин атауыздағы чарчаган мезгилде иш кылып, отон чарчаганда шахмат менен эстират экен да. Шахмат менен. Ошон сыңарды мен ушу 5-6 класстарда окуп жүргөндө эле ол мезгилде шахмат магазиндери бар бекен, жок бекен, босо чораптан алыш керек да, чорап деген шаардан. Биздин кышлактарда жок. Анан кадимки талды бутагын кесип алып туруп, талды. Аны кесип туруп, кичине мындай кесип туруп, көлөмө корол, хан, берки, ваз, немелерин арасындагы пешка, тур, ладья дегендей кесип алып үстүнө ар түрдүү зымдарды белги кылып турчу. Атка өзүнчө, слонго, пилге өзүнчө. Ошентип ойногон эмесинде да. Темирбаев Гайыпов деген досум бар, Раматовга өтүп кетти, Абдымалик деп. Ошол мен Дом культурада директор болуп иштеп жүргөндө айтып калды. Зайырбек, ушу бизден бир бөлөлөр бар, Жайнагул Апаз деген деди. Ошону сен бир текшерип көргүлө эле, үйүнү ушундай бир ырдаганда үйүнү кооз чыгат, эрмек мойнунуптай дирилдеп чыгат деп калды да. Эми музыкага немесин билбейт дагы. Мен айттым, келсин десем, Апаз 2-3 күндөн кийин келди. Келгенде анан ырдатып көрдүм, ырдатып кой укмуш. Мына үндү мен сыратып көрдүм дагы. Мындай биздин даже областта жок. Мындай тембирин кара, үндүн тембирин кара. Анан Апаз эним дедим, сен сөзсүз окушуң керек дедим да, окушуң керек. Билим алышың керек деп. Биринчи мен мындай неме болуп, насаат айтып биринчи ошо сындан өткөрүп, биринчи жөнөткөнмүн да окууга Апаздагы. Жакшы шагырт, aka болуп жүрдүк. Менин колумда иштедик, мунун колунда биз да иштедик. Драма театрда дагы биз неме кылдык, кичине заместьтер иштеп калдык. Мисалы азыр Апаз жөнүндө ырдап жүрөсүң, ошону чыгарганда ошонун вариацияларында Апаздын ырларыны неме койдум да, мындай элесин чалдырбай обондорунчу. Ошо мен бир вариациядан кийин эле ошону ойлоп коем да, ошондо
ошондо айтып берсеңиз да. Эми бул китепти дагы Билдиңиз. мен мынау азыркы кездерде чын айтканда 100ге жакын обоным болуп калды да. Мына обондор эми мында биринчиси мына 4 күн элесе деп мында эми нотасын өзүм жаздым. Мында сүрөттөр бар, немелер бар. Жана бул неме мында жана лирикалык гүл баяны деп лирикалык обондорум балды. Бир азымында бир 60га жакын обон жазылып калды. Анан кийин bunun çıkışına bizim dostlarımız sebep oldu. Murza Paris'in, Asgar Rajabani, Turgunbay, Jumayevler. Sen bu bunların her yerde kalıp kalıp bir neme kıldığından çıkınıp durup kitap dep durup aldılar. Yani ben makul bolundağın bunu Batken'de tipografisi açılıp kaldı. Ona Adılbek batırıp oşonu özgürlüğü aytıp notasını yeme bu özüm жазган боюнча ишип калды мына ноталарычы. Анан эгерде бул Кудай кааласа муну жогорку типографияларга жакшыдан чыгарышка кийин ниетибиз бар. Эмес мына эретеринде дагы да көңүл бурулуп, азыркы мезгилде таланттар өсүп жатат. Мезгилинде эрет учурунда дагы эретте да өстүрсө болот экен. Мен жаштарга мына азыркы музыка мугалимдерге муну кээ бир шартка байланыштуу кыйынчылыктарга карабай эки жактарга кеткендерге суранат элем. Мына эрештеринде мына музыкабызды, искусствобузду өнүктүрүш азыркы учурдун талабы болуп жатат да. Мына кай жерде болсун мындай музыканттар өтө тартыш болуп жатат. Ошондой болсо дагы өстүрөйлү. Биздин колдон келген мына окуучуларымды чыгарып жатамын. Ana bütün bayağı ırlardı, muzikantlардың ırları bulu, bardıq talantların bardıq ırlarını ben kengiri jayıltıp jitamın özümce. Sizler dağı jayıltıp, koldan gelişince kolda okudup, jogorjaklarında kolda bolsun, emi önü ölçüp, искусствобуз, адабиятыбыз, маданиятыбыз өнүксө, эң бир бул коомго дагы эң бир пайдасы бар экенин айтмакчымын да.